эфирибизди андан ары карай улайбыз. Экинчи саатыбызда сонун конокторду чакырдык. Айымдар азыр үйдө жөн гана отурбастан онлайн тармактан сонун курстарды үйрөнүп, сонун кесиптер менен алектенип келе жатышат да. Ошол теманын негизинде сүйлөшүү максатында мен сонун эжекелерибизди эфирге чакырдым. Анда азыр чекеден баарыңыздарга тааныштырып өтмөкчүмүн. Кана эже, саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келип алдык, Аллага шүгүр болсун. Алгач сиздерге ыраазычылыгымды билдиргим келет. Алыс чоңдугуна карабай, биз үчүн, эфирибиз үчүн келип бергениңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздар ошо Гүлшан Талайбековнанын курсунан чыккан айымдарсыздар да, Ооба. Алгач эле өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Менин атым Анара. Мен Бишкек шаарынан келдим. Гүлшан Талайбековнанын курсуна былтыр июль айынан баштап катышып, Кудайга шүгүр ушундай даражага жетип, баягы өзүбүздүн кол өнөрчүлүгүбүздү жасап атабыз. Сиз тааныштырып өтсөңүз, өзүңүздү кайсыл жактан келдиңиз? Саламатсыздарбы? Мен Нарын областынан келдим, Актала районуна, Кадыралы айылынан келдим. Өзүм да ошо 9 айдан бери Кудай буйрса ошо Гүлшан Тагайбекованын курсунда окуп, ушундай жакшы кирешеге кирип, Кудай буйрса колубуздан келген ишти үйдө жаткан айымдар жасап, өзүм анан ошо сук келип калдым да. Рахмат. Сиз тааныштырыңыз. Мен Балыкчы шаарынан келдим. Гүлшан эженин окуучусу болом. 6-группада 1 жылдан бери эмгектенем. Өзүмдүн личный брендимди түзүп, азыркы учурда Гүлшан эженин куратор кызы да болуп иштейм. Бизде группада ынтымакташып, биримдикте ушул кол эмгекти өчпөс өнөр деп атап коебуз. Үйдө отурган айымдарга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, Гүлшан эже өзү бардык сабактарын жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берет. Биз ошол айымдарды үйрөтүп, ушундай даражага жеткизип отурабыз. Гүлшан эжеге аябай ыраазыбыз. Группадагы эжелер менен чогуу келип калдык, бүгүн ушубуздай жайга. Кадырман көрүүчү, экранда жазылып турган номерге сиздер дагы ушундай кесип менен эмгектенгиңиздер келсе, экранда жазылган номерге суроолоруңуздарды берсеңиздер, бул айымдардан мен сиздерге жооп алып берем. Мен таң калып атканым, азыр жаш өзгөчөлүккө карабай, мынакей баягы жашым өтүп калды дебей, азыр айымдардын баардык курс менен ушинтип окуп алышып, эмгектенип келатышат да. Социалдык тармактан эмне себептен көп курстардын арасынан ушуну тандап алдыңыздар? Сиз мисалы кантип Инстаграмга киресизби, же кантип Гүлшан эжени таап алдыңыз? Бул курсту эмнеси кызыктырды сизди? Мен ошо Инстаграмга кирем, анан ошо Инстаграмдан Гүлшан айымдын курсун көрүп эле кызыгып, анан катышып калдым. Азыркы учурда ошо 9-потокто окуйбуз. Биздин группабыз 9-поток. Азыркы учурда дагы окуп атабыз. Уже улантып атабыз, өркүндөтүп билимибизди. Ар бир курсу ачылган сайын Гүлшандын биз кызыгуу менен карайбыз. Ошону окуйбуз, уже тереңдетип, анан айыл жерине ошо терең маалымат берип, ар бир самындарыбыздын баалуулуктарын билдирели, кандай пайдасы бар, ошолордун эмеси менен аябай кызыгуу менен окуйм да. Азыр бул жерден сонун самындардын түрүн көрүп атам. Сиз бирөөнү түшүндүрүп кетсеңиз, бул жактын арасынан бирөөнү алыңыз дагы эмнеге жардам берет, кандай жасалат, курамы кандай, канча убакытта даярдалат, баардыгын кенен көрүүчүлөрүбүзгө түшүндүрүп берсеңиз. Келиңиздер, мынау крапива деген самын, кыргызча чалкан самыны, чалкан кошулган самын, ушуну өзүмдүн кол эмгегим менен жасап, ошо Гүлшан Талайбековнадан окуп, кол эмгегим менен жасагам, өз колум менен жасагам. Жыты барбы? Жыты бар. Чөп жыттанып турат экен, Чөптөрдү кадимки аптекалардан эле аласыздарбы, же өзүнчө баягы кургатылган учуру келгенде кургатып, даярдап көбүрөөк көлөмдө кылып аласыздарбы? Кандай кылып? Бул эми табигый каражат болгон себептен муну мен чалканды жаңы чыкпадыбы? Ошондон терип келип эле өзүм блендерден өткөрүп, майдалап, анан жасадым. Бул жерде эми жыт бергичтер бар, аны аптекадан алабыз албетте. Жуунуп көргөндөр өтө мактап, баягы лечебный самын, дарылоочу, аллергияга каршы өтө сонун
Бетке дагы, денеге дагы Бетке колдонсо болот. дагы, денеге дагы колдонсо болот. Бул жагы эмне? Укалоо жасайбы бетке же денеге? Кандай кызмат аткарат? Массаж кыла турган. Бетти жууп аткан учурда бир учурда укалайт. Укалайт, денени деле укалап жууйт. Өтө керемет самын. Керемет самын. Көптөр жакшы отзывдарды айтат. Жакшы баа беришет. Кайра талаптар көп. Заказ кылгандар көп. Ошо менен дагы кирешеге чыгып жүрөм. Аллага шүгүрлөр болсун. Кайсыл тармак аркылуу сатасыз самыныңызды? Инстаграмга чыгарып, Инстаграм баракчам бар. Өзүңүз иштетесиз? Өзүм иштетем. Инстаграм баракчам аркылуу звонок кылышып, сурашат. Кээ бирөөлөр доставка деп сурашат, доставка кылып салып жиберем мен. Жакшы кирешеге чыгып калдым, чыгымдарымдын баары жабылды. Эми Аллага шүгүр. Аллахтын буйругу менен мындан чоң да кирешелерге чыгалы деген ниеттерибиз бар. Канча убакытта жазалат? Бир жазаганда канча көлөмдөгү самындарды жасайсыздар? Бул ким ойлоп тапты? Өзүңүз эле ойлоп таптыңызбы же эмне? Кутучаларга атайын куюлабы? Көрөрмандардын баарына кызык болсо керек, караңыздарчы. Мындай сонун керемет атайын укалоочу жагы да бар экен. Бул жагы мындай түз экен да. Денеге дагы, бетке дагы мындай укалоо жолу менен колдонсо болот экен да. Эми баарына эле кызык болсо керек. Муну кандай калыпка куюп аласыз? Желимби же кандай кылып жазалат? Кыскача айтып өтсөңүз. Желим калыпка куюлат. Бул атайын сатылган калып бар. Ошол жерге куюп эле, формасын өзүбүз граммын чоң куйсак деле болот, кичирээк куйсак деле болот. Чоңураак куйганыбыз, баасы чоңураак болот. Бул канча сом? Буну 250 сомдон сатабыз. 250 сомдон. Алып атышат, жакшы талап көп да. Ошо крапивага азыр жайдын учуру эмеспи? Өтө баягы бет аллергия болгондор, дене ысып, баягы күндүн аптабында ушу менен жуунганда кадимкидей дене эс алып калат. Өтө Курамы чалкандан турат, дагы эмне кошулган буга? Эфир майы кошулган, чалкан кошулган, глицерин кошулган, самындын основасы бар, атайын чыгарылган. Ошол основадан түзүлөт. Ушул жерде 212 грамм. Бир самын бир топ убакытка жетсе керек, э? Жетет, 1 ай, 1,5 айга жетет өзүбүз колдонгондо. Жакшы экен. Бул жерде дагы кандай түрлөрү бар? Бул кандай болуп жазылат? Бул эмне түрү деп аталат? Бул мен жасаганым подарочный. Подаркага, ушул айымдарга Мүшөгү менен бар экен, сонун мындай. Ушундай кылып жасап жатабыз. Биз өзүбүздүн фантазиябыз мунун бүт баары. Кандай жасасак дагы биз өзүбүз баягы кандай жасалуу жолун билесиздер. Анан баягы фантазияңыздарды өрчүтүп, мындай улам кооз кылып жасай берет турбайсыздар, э? Ошого аракет кылабыз. Баягы элибизди кыз келиндерибизди ушул самындарга баягы көндүрсөкпү дегенибиз табигый каражат. Химикат кошулбайт. Химикат кошулбаган самындар. Ошо кыздарыбызга, келиндерибизге да үйрөтүп келатабыз. Эми бизден урпактарыбызга дагы өтсө деген ниеттебиз. Таза самынды колдонуп. Белекке бергенге аябай ыңгайлуу экен, э? Бул өтө ыңгайлуу белекке берилгенге. 8 мартта айымдардын майрамында өтө көп кирешеге ушу менен чыктым деп айта аламын. Өтө кымбат эмес, эми баягы 200 сомго, 250 сомго мындай белекти эч ким ала албайт да. Өзгөчө подарок, өзгөчө белек деп айтсам болот. Сонун экен, эже. Анан ал дагы белекке. Бул жөнүндө айтсам, мындай кылып баягы өзүбүздүн фантазиябыз бул деле. Муну ушу азыркы биздин кыргыздын тойлору көп эмеспи? Ошо тойлорго, мына жентек тойлорго, кыз узатуу тойлорго баягы чачыла азыр берет эмеспи? Кыргыздын баягы салты болуп калган. Ошолорго ылайыктап жасап атам. 20дан 30дан заказ кылгандар бар. Бул деле арзан эле, мынакей 200 сомдон баасы баягы келишим баада деле бере берем мен. Ошо дүң баада алгандарга, э? Дүң баада алгандарга, анан основном бир 30 штук, 20 штук заказ кылышат. Ошону мен бир күндө, 1,5 күндө жасап даяр кылып коёмун. Сонун экен. Бул жерде азыр 72% деген самынды көрүп атам да. Биз кадимки, десеңиз, бул биздин кадимки жана күнүмдүк турмушубузда колдонгон самын экен, баарыңыздарга белгилүү карасаңыздар. Ушул кандай жазалат эже? Ушул бул сиздики дарылык
десем болобу? Эмнеге Буну көбүнчө дарылык таасирин десек тийгизет? да болот, анткени буга дагы табигый чөптөрдөн кошуп жасасак болот да. Анан эң негизгиси буга тоң май, анан кийин жанагы борсоктон ашкан аткот майлар. Буга кадимки кирлерди да жууй берсе болобу? Кадимкидей кир жууп, ооба кирди жууп, аябай кирди да таза чыгарат негизинен. Айылда ушу азыр магазиндерге дагы ушу мен болгон кирешем ушу самын менен чыктым, Кудай буйрса. Андан тышкары бул самын Айыл жергесинде ушул самынды сатып кирешеге чыктыңыз? Айыл жергесинде ушул самынды сатып кирешеге чыктым. Анан ушундай форма менен жасайбыз. Мына буйрса бул чоң самын, жанагы чоң форма менен ушундай кылып жасайбыз. Анан кичирээк формасы бул да. Анан ушул эле самындын негизинде аябай жакшы кургатып, даярдап алып, анан мындай порошокторду, мына кадимки эле айна, Бунун курамына эмнелер кошулат? Bunun kuramında Кирди кетирүүчү мисалы алды самынга буга эмнелерди кошосуздар? бул самынды майдалап, теркадан өткөрүп, жакшылап, блендерден өткөрүп, жана чоперден өткөрүп, аябай жакшылап, анан буга глицерин, анан кальцированный сода ошол кошулат. Ошону менен жасайбыз. Табигый кирди сууну Табигый кирди сууну кетирет. Андан тышкары ошол эле самын, ошол эле порошок негизинде бул суюк айна. Кадимки эле суюк айна. Муну кадимкидей эле кир жуучу машинага салып алабыз, автоматка салып, кир жуучу машинага салып жуйбуз. Сонун экен. Айыл жергесинде кайсы нарындан келдим дедиңиз? Мен нарындан келдим. Бир учурда канча самын чыгарасыз? Канча дүкөндөргө өткөрөсүзбү? Ким жардам берет сизге? Дүкөндөргө деле азырынча өткөрбөйм, анан өзүмдүн эле үйдөн жасап, үйдөн өткөрөм. Эмени буйрутманы кимдерден аласыз? Айыл жергесинен эле? Жасайм, айылдан эле, анан шаардан заказ менен заказга беришет, анан мен ошол заказга жасап, анан доставка кылып салып жиберем да, көбүнчө. Сизге ким жардам берет? Мен жолдошум жардам берет. Ошол азыр жолдошуп экөөбүзбүз, анан ошо жолдошум жардам берет. Экөөбүз бир күндө ошо формага куйганда 24-төн 36-дан самын чыгарабыз да. 36 самынды бир учурда эле сатасызбы же узак убакытка созулуп кетеби? Эми узак убакыт деле созулбайт. Бир күндө мисалы 36 самынды эми 36 киши алса эле бир 2 саатта эле ушундай өтүп кетип атат да. Инстаграм баракча аркылуу жарнамалайсызбы? Эмне кылып жарнамалап сатасыз? Пока Инстаграм баракча аркылуу эме кыла элекмин, жарнама кыла элекмин. Анан бирок WhatsApp аркылуу группаларга таратып, онлайн ошол барган жериңизге самыныңыз тууралуу айтасыз. Самыным тууралуу айтам. Берем, подарок кылып берем самындарымды. Ошо колдонуп көргөн киши сөзсүз сизге буйрутма берет. Көргөн киши сөзсүз буйрутма берет. Дагы эмне өзгөчөлүү эмнеңиз бар? Мен азыр муурун дагы айта кетейин, кечиресиздер. Ооба. Азыр деген муун оору эме болуп аябай неме болуп атпайбы учурдачы? Ооба, муун оору чудо майс. Чудо майс ошо Гүлшан Тагайбекованын эмесинде окуусунда ушуну жазап аябай ушуну менен дагы кирешеге чыксын десем болот. Тизелерге, муун ооруга, сөөккө, могу гайморитке, женский жактарга, андан тышкары жанагы аллергия, мисалы мен өзүмдүн пайдам жашоомдогу немеден, мисалы колдор кесилип мындай неметкенде ушуну менен сүйкөсөк, бетке дагы сүйкөй берсе болот. Сүйкөй берсе болот. Курамы химикат жок, натуралдуу. Мында деген курамын айта кетем да. Ооба, айтып кеттиңиз. Пчёлный воск бар мында, кадимки эле чечирканак майы, анан оливковый май. Ушулар кошулат, Ошон эч химикат жок да мында. Анан буюрса ошо буйрутма көп болуп атат да чудо майскачы, себеби баягы ден соолукка, ар бир адамдын ден соолугуна керек да. Анан жакшы жыйынтыктарга, кирешелерге кирип атабыз. Сонун бул жакта бажырайган гүл турат. Чоңго сен ошол тууралуу кандай жазалат, кандай кылып сатасың, канча кирешеге чыктың, көрөрмандар көрүп сиздерди, мен деле гүл сат эметип, самын жасап, гүл сыяктуу кылып жасап, мынча кирешеге чыксам болот турбайбы деген эме калсын дегеним да. Жалпы бул гүлдөрдүн баардыгы основа пальма менен кокос майларынан жасалат. Бул жакта лечебный,
лечебный самындардын түрлөрү көп. Бал самын, крапива самын, шунгит самын. Жалпы айтканда лечебный самындардын түрлөрү көп, аябай адамдарга пайдалуу. Айта кетсем, бул букетти өзүм жасагам. Өзүмдүн личный брендимди түзүп, буга өтө деле көп убакытты талап кылбайт. Бир күндө формалардын түрлөрүн алабыз, куюп, бир сааттан кийин катыйт основа. Формаларын өзүң жасап аласың? Формаларын буйрутма менен алабыз, өзүбүзгө жаккан форманын бардыгы бар. Ошол булар сухой гүл, бирок живой, сухой кургатылган гүлдөр менен козой, жалбырактар болсо искусственный эле болот. Бул основа пальма менен кокос майынан жасалат, эч кандай химикат жок. Таза биздин чыгарган продукциябыздын бардыгы мындай айтканда 100% таза да, химикаты жок. Каалаган нерсебизди жасап алабыз. Элдерге кандай жакса ошого заказга карата эле жасап бере беребиз. Буйрутма беришет. Бул өзү букет 1800 сомго турат. Көп адамдар азыр живой гүл алганда куурап калат деп, кол эмгек менен жасалган подаркаларга көбүнчө маани беришет да. Буйрутма берет. Буйрутмага жасаганда ошо баасына, анан коздолушуна карап биз баа коюп беребиз. Кардалардын дагы чөнтөгүнө карап арзаныраак сураса эми бир аз түшүп беребиз албетте. Инстаграмдан азыр өзү эле заман онлайн өнүгүп жатпайбы? Ошого карата эле заказдарыбыз онлайн түшөт. Жакын тааныштарыбыз биздин Инстаграм баракчасы аркылуу жарнамалап сатасыз. Бир күндө канча же бир айдагы кирешеңизди айтып койсоңуз? Бир айда аракет кылып эмгек кыла турган болсок 50 миңден 70 миңге чейин бир айда тапса болот. Кенен эле ар бир адамдын аракетине жараша аракет кылып иштесе болот. Шаарга чейин доставка кыласыздар. Ким жардам берет? Кыргызстан ичинде доставка бар, өзүм жетишем, анан жолдошум кээде бош болуп выходной болгондо жолдошум жардам берет. Основаларым турашып, жолго жеткизип берип, доставканы чакырып, азыр эми үйдөн эле келип алып кетет. Доставканын көбүнчөсү атайын компаниялар менен биз келишим түзгөнбүз. Кыргызстан ичине доставка бар. Казакстанга чейин, даже Россия бардык жака сурашат. Колубуздан келишинче биз кандай жол менен салып жүрөсүздөр? Ылдам экспресс бар, Россияга чейин алып кетет. Эмнеге сиз толтура курстардын ичинен ошо Гүлшан айымдын ошол курсун тандап алдыңыз? Бул курска келип калган кичине тарых жолун айта кетейин. Апам көрүп калыптыр, кайненем. Ушул самынды да үйрөнө албайсыңбы деп мен өзүм көп курстарда окуйм. Өзүмө керектүү онлайнчы. Анан самын курсунда окуп көрбөйсүң дейди. Анан окуп сразу эле катталдым. Катталсам курстар өтө жөнөкөй тил менен сонун түшүндүрүлгөн экен. Анан сразу эле мен катталып, ошо 3 күндөн кийин, катталгандан 3 күндөн эле сатка самын чыгарып баштадым. Базарларга, магазиндерге койдуруп, ошентип азыркы учурда сонун эмгектер жасап жатабыз. Бул эмени курсту өчпөс өнөр деп атап койгонбуз. Ар бир айымдарга, үйдө отурган келиндерге, апаларыбыз деле азыр 70-80 жаштагы апаларыбыз да жасап, өзүнчө бир рахат алып, үйдө жөн эле отурбай, өзүбүз баардык натуралдуу продуктун жасап алсак болот экен деп аябай сыймыктанышат, бизге ыраазычылык айтышат. Гүлшан эженин окуучулары аябай кыйын, группаларда көптөгөн айымдар уже кирешиге чыгып, өзүнүн бир бизнесин ачып алган айымдарыбыз көп. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бара жатат. Көрөрмандарга кайрылуу кылсаңыздар болот. Эркин микрофон кыскача. Биз убакыттан учурдан пайдаланып, эң биринчи эле Гүлшан Талайбековнага ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Себеби Гүлшан Талайбековна болбогондо бул каражаттарды, табигый таза каражаттарды биз кайдан үйрөнмөкпүз. Өтө ыраазыбыз. Ал кишинин ишине ийгилик каалайбыз. Дайыма ден соолукта болсун, аман болсун. Дайыма эле ушундай курстарды ачып, элдин керегине жарап, мына кыргызымдын баягы улуулардан урпактарга дегендей көп нерселерди урпактарга калтыргандардан бололук. Рахмат. Сиз айтып кетиңиз кыскача. Биринчиден мен айылыма салам жолдойм. Анан ошо Гүлшан Тагайбекованын окуучулары биз дагы эжелерибиз бар, Шааргүл деген эжелер бар. Ошо ар бир кылган иштерибиз үчүн Кудай буйрса ишибизде эжебизге эмнелеп ыраазычылык билдиресиз. Сиз кыскача. Окуткан мугалимибизге албетте биринчи ыраазычылык билдиребиз, анан үйдө отурган айымдарга ушул өнөрчүлүктү сунуштайбыз. Анткени баардыгы табигый, таза, эч кандай химикат кошулбайт. Өзүлөрү чакан бизнес ачып,
өстүрүп, үйдө жөн эле отуруп, башка бир нерселерди үйрөнбөстөн, жөн эле убактын кетирбестен ушул курстарды окуп үйрөнүп кирешеге чыкса албетте болот. Бардыгы натуральный, эң башкысы. Бизге ден соолубузга пайдалуу. Урматтуу көрөрман, сиздер дагы үйдө отуруп кандай бизнес менен алектенсем, кантип өзүмдү алаксытсам, ырахат тартуулаган сонун кесип экен. Бул мага дагы абдан жакты. Баарыңыздарга сунуштайм. Баарыңыздар окуңуздар, үйрөнүңүздөр, саламатта калыңыздар.